сыйлоолор, алкыш мактоолор Аллахка гана таандык. Мына ошондуктан Аллах Тааланы мактайбыз, Аллах Тааладан кечирим сурайбыз, Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Аллах Таала кимди туура жолго баштаса, хидаятка баштаса, аны эч бир адам адаштыра албайт. Ал эми кимди Аллах Таала адаштырып койгон болсо, аны эч бир адам туура жолго сала албайт. Мына ошондуктан Аллахтан башка илах жок деп күбөлүк беребиз. Жана Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси жана кулу деп күбөлүк беребиз. Чындыгында сөздөрдүн эң жакшысы Аллах Тааланын сөзү, Куран. Жолдордун эң жакшысы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямдын жолу. Иштердин эң жаманы бул динге, исламга жаңылык киргизилгени, ойлоп табылганы. Жана динге жаңылык киргизгендердин бардыгы бидат деп аталат, пайгамбар да айткан. Жана ар бир бидат бул адашуу, жана ар бир адашуу түбү тозок болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар качан хутбасында мына ушул сөздөр менен баштап хутба кылган. Биз дагы пайгамбарыбыздын жолун улай мына ушинтип баштап атабыз. Жана дагы пайгамбарыбыз хутбасынын башында момундарды жана жалпы адамдарды эскертип Аллахтан коркууга чакырган. Пайгамбар ушул аятты көбүнчө окуйт эле: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Аллахка иман келтиргендер. Аллахты жалгыз деп, Аллахка моюн сунгандар, Аллахтан чын дилден корккула. Жасалма коркпогула, Аллахтан чындап корккула. Жана Аллахка моюн сунган абалда гана дүйнөдөн көз жумгула. Дүйнөдөн өткөнгөндөрдө Аллахтан моюн сунган абалда өлгүлө деп Аллах Таала буйруп атат. Пайгамбар ушул аятты окуган. Жана дагы пайгамбар ар качайын ушул хутбанын башында окуй турган аят ушул болгон, такыбалыкка чакырган аят. Я айюхаллазина аману тақуллах ва кулу каулан садида. Аллахка иман келтиргендер, Аллахтан корккула, жана чындыкты гана айткыла, туура сүйлөгүлө. Юслих лакум а'малакум. Эгер Аллахтан корксоңор, чынды сүйлөсөңөр, аяттын анысы. Аллах Таала силердин иш аракетиңерди оңдойт. Ишиңерди жүрүштүрөт. Юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум. Жана силердин күнөөңөрдү кечирет. Ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фавзан азима. Кимде ким Аллахка моюнсунса, жана Аллахтын элчисине моюнсунса, ал өтө чоң ийгиликке жетиптир. Бүгүн иншалла сиздер менен сүйлөшө турган темабыз, ыйык жума күнүндө темабыз бири-бирибизди тагыраак айтканда ыймандууларды, бүткүл адамзатын жакшылыкка чакыруу жана жамандыктардан кайтаруу, тосуу деген темада. Арабча амру бил ма'руф ва нахи анил мункар. Жакшылыкка чакырыш, жамандыктан кайтарыш. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Кунтум хайра умматин ухрижат лин-нас, та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна билlah." Силер үммөттөрдүн арасынан эң жакшы үммөт болдуңар деп Аллах Таала айтат. Үммөттөрдүн арасынан дегени башка Мухаммад пайгамбарыбызга чейинки канчалаган пайгамбарлар кетсе, ошол пайгамбарга ээрчиген адамдардын бардыгы үммөт деп аталган. Ибрахим алейхиссалам аркасында ээрчиген, Нух алейхиссаламдын, Муса алейхиссаламдын, Иса алейхиссаламдын, Дауд алейхиссаламдын, Сулайман алейхиссаламдын аркасындагы ээрчиген үммөттүн арасынан биз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ээрчиген үммөт эң жакшы болдуңар башкаларга караганда. Эң жакшы деген баарыбызга жагат, кулакка жага турган. Силер жакшысыңар деп Аллах Таала айтты. Ухрижат лин-нас. Ошол адамдардын арасынан айырмаланып. Анткени та'муруна бил ма'руф, силер жакшылыкка буйрасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Жана Аллахка иман келтиресиңер. Биздин башка үммөттөрдөн караганда өзгөчөлүгүбүз ушулда бир тугандар. Башка үммөт мында болгон, эгер коом бузулса, азыр эки адамдын башы бириккенде кээде наразылык пайда болот да. Адамдар айныды, токчулуктан кетти, бүт ушундай болуп калды депчи. Илгерки коомдо эгерде адамдар жаман болуп кеткен болсо, буйругу ушундай болгон тугандар. Адамдардан ажырап, тоого чыгып, кой багып, мал багып, алыстап жүргүлө деген буйрук болгон тугандар. Эмнеге дегенде ыйманыңарды сактап кагыла. Жаман адамдарга аралашпагыла.
Ушундай буйрук болгон илгерки мурдагы үммөткө. Ал эми Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин пайгамбарыбыз билесиздер эң акыркы пайгамбар. Мындан кийин пайгамбар келбейт. Пайгамбардын милдети башкаларга жеткириш, жакшылыкка буйруш, жамандыктан кайтарыш бизге буйрулган, бардыгыбызга. Ушул жерде отургандардын баарыбыз ар бирибизге пайгамбардык милдети жүктөлүнгөн. Тагыраак айтканда адамдар бардыгы айныса, кой айдап тоого чыгып кетпейбиз, тетирисинче ошол адамдар менен аралашып туруп жакшылыкка чакырабыз, жамандыктан кайтарабыз. Эгерде адамдар ката кемчиликте кала берсе, же чогуу кулайбыз, чогуу халак болобуз, же адамдар алдыга жылган болбосо, тоодой болгон соопталуу ийгиликке жетебиз. Башка вариант жок. Ошондуктан бизди эң жакшы үммөт болдуңар деген. Бул жакшылыкка чакырыш бир имамдын иши эмес, бир мечиттеги муталин иши эмес, же медреседе сабак берген мугалимдин иши эмес, же илим алган алымдын иши эмес. Ар бир адамдын иши. Жеке жаңы мал баккан малчынын дагы иши, машина айдаган айдоочунун дагы иши, таксисттин дагы иши, базарда отурган бардыгынын иши Аллахтын өкүмү сынып аткан жерден токтотуп жакшылыкка чакырыш бизге жүктөлүнгөн фарз. Фарздыгы кандай туугандар? Юсуф алейхиссалам тилинен Аллах Таала Куранда айтат: "Кул хазихи сабили ад'у ила Аллахи ала басиратин ана ва ман иттабаани." Айткын, мына бул менин жолум. Мен жана мага ээрчигендер далилдердин негизинде Аллахка чакырабыз деген. Пайгамбарыбыз ушул жерде баса белгилеп айтат: "Мен жана мага ээрчигендер" деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатка чакырган, жана мага ээрчигендер ушундай кылабыз деп бизди өз командасына, тагыраттын өзүнүн ишине кошот туугандар. Өзү иштердин эң жакшысы, иштин эң жакшысы кайсы билесиздерби? Эң жакшы иш. Дүйнө жүзүндө кайсы эң жакшы иш? Жаңы мектепти бүтүргөн адамдарга, кесип тандап аткандарга эң жакшы иш кайсы десе, толтурай кесиптерди айтылат. Мондай иш кылсаң болот, мондай иш кылсаңар болот. Эң жакшы иш туугандар пайгамбарлардын кылган иши. Пайгамбарлар не жумуш кылса, ошону кылган эң жакшы иш. Пайгамбарлардын кылган эң алдыңкы иши эмне болгон билесиздерби? Пайгамбарлардын кылган иши адамдарды жакшылыкка буйруган, жамандыктан кайтарган. Муну бул иш бардык нерседен артык туугандар. Башка эч бир нерсе бул нерсеге тең келе албайт. Ошондуктан Куранда силер эң жакшы үммөт болдуңар деп айтат. Дагы бир башка бир аятта айтабыз. Бул аятты укканыңыздарда, ушул аятты угуу эгер мурда уккан болсоңуздар, кайтылып болуп, угуу элек болсоңуздар, бүгүндөн баштап жашоо өзгөрүш керек да туугандар. Эгерде өзгөрбөсөк, биз өткөндө сабакта айтып аткандай, биздин жүрөгүбүз Аллахтын Куранын укканга даяр эмес экенинен кабар берет. Биз айттык, сахабалар Куран аятын укканда 180 градус аркага бурулган. Тагыраак айтканда, бир ишти кылайын да ачуусу келген учурда да Куран аятты укса, артка кайткан. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ман ахсана каулан мимман да'a илаллах." Аллахка даават кылган, Аллахка чакырган адамдан дагы жакшыраак сүйлөй турган ким бар дейт Аллах Таала. "Ва ман ахсану каулан." Ким мындан жакшыраак сүйлөй алат? Кимдин сөзү жакшыраак Аллахка чакыргандан дагы? Бул Аллахтан чакыруу деген айтып атабыз. Бир-эки адамдын иши эмес, бардыгыбыздын ишибиз. Эгерде сиз Аллахка чакырсаңыз, сизден жакшы сүйлөгөн эч ким жок. Могул жерде дагы бир агабыз Аллахка чакырса, мындан өткөн жакшы сүйлөөчү жок. Кимде ким Аллахка чакырбаса, кандай сөз болбосун, канчалык тоодой болгон китептерди окуп салсын, анын сөзү жакшы эмес. Анткени баарыбызды жараткан койгон Аллах Таала мына ошентип айтат: "Оман ахсана каулан мимман да'a илаллах." Аллахка даават кылган адамдан дагы жакшыраак сүйлөй турган ким бар деп. Мен айта турган нерсе, сиздер чакыра турган нерсе, бүгүн арам ишти таштаңыздар, жакшылык фарз иштерге бекем болуңуздар, Аллахтын буйругун дайым аткарыңыздар деген тема эмес. Бүгүнкү тема башкаларды ушул нерсеге буйруңуздар. Себеби кыяматта туугандар, өзүбүз мечиттен чыкпай, башыбыз жарылгача сажда кылсак дагы, садаканы
ушунчалык калтырбай үйүзөгө болгон нерсени берип бир айылды карап койсок деле, бирок жакшылыкка чакырып жамандыктан тыя албай кеткен болсок, ошолор менен кошо тозокко түшүп калуучулардын катарында болуп калабыз. Кыяматта Аллах өзү сактасын, ушундай бир шерменделик учур болот. Яума яфиррул мар'у мин ахих ва уммихи ва абих ва сахибатихи ва баних. Кыямат күнү адам өзүнүн бир тууганынан качып калат. Апасынан, аялынан качат, баласынан качат. Эмнеге качат билесиздерби? Жоопкерчилиги ушулардыкы жугуп калбасын. Ушулар өзүнүн көйгөй чечилбей атканынан Аллахтын алдында кыжалат болуп, күнөөсү көптүгүнөн. Булардын дагы күнөөлөрү мага жүктөлүп калбасын деп качат. Бирок качкан пайдасы жок ал жерде. Сөзсүз түрдө моюндан алынат. Айтайын деген нерсебиз, Аллахка чакыргыла, дават кылгыла десе, сөзсүз түрдө бирөөнү токтотуп алып, кээ бир тууганым Аллах Таала намазды буйруган, келип мешитке окуп намаз окуу эмес туугандар. Бул деле Аллахка дават кылыш. Бирок Аллахка чакыруу дегенде бардык нерсени өз ичине камтыйт. Эң биринчи алып келгенде үй бүлөнү фарз намаздарга ойготуш. Баамдатка, пешимге, асырга, шамга, куптанга эң алдыңкы фарз ушул. Кыяматта эң биринчи намаздан суралат. Рамазан убактында сезон келмекти, башка болуп кетсе дагы ишиңди токтот балам. Орозоңду карма, ушул бир ай дем ал. Эгер жумушуң арасында тутам десең, мейли тут деп ушунун аркасынан айтыш керек, безилдеп айтыш керек. Кийим, мисалы, кыздарыбыз мутабаррижа болуп туруп, жолук салынбай аткан болсо айтыш керек. Мага эчтекенин кереги жок. Ушунун аркасынан жолугуң салын, намазыңды оку, ушул нерсе мага керек деп. Мына ушул эң чоң амр бил маруф. Пайгамбарыбыз үйүнө аш кылып, тагыраак айтканда өздөрүнүн туугандарын конокко чакырып, эң биринчи даватын ушул жерде баштаган. Фаста бима ту'мар ва a'rid anil jahilin деген аят түшкөндө, сага буйрулган ишти ишке ашыргын, жана түшүнбөгөн адамдардан алыс болгон деген аят түшкөндө, эң биринчи пайгамбарыбыз туугандарын чакырган. Анан аларды дават кылган, Аллах Таалага чакырган. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө мына ушундай айтат. Вал такум минкум умма yad'una ilal khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Силердин араңардан бир топ болсун, бир команда болсун, бир жамаат болсун, жакшылыкка чакыра турган, жамандыктан тыя турган. Аллах Таала буйруп атат туугандар. Силердин араңардан дагы бир топ болсун. Эгерде адам болуп калат да, өз алдынча туруп, жада калса өзүн үй бүлөсүндөгү Аллахка чакыра албай турган деңгээлде болгондо, балким команда менен турганда дагы, команда менен болгондо колунан келип калар. Бул деген сөз, туугандар, азыр токчулук заман, кеңчилик заман, ар апта сайын ашыбыз бар, анан ар апта сайын кээ биркилерибиздин футболубуз бар, команда болуп топтолганбыз, туурабы? Терме команда. Биздин команда бияктан чыгат, WhatsApp группаларыбыз бар. Тигилер менен ойношобуз депчи. Анан ал командага слабыйраак адам болсо негедир чыгарганга аракет кылабыз. Миң кадырдан болсо дагычы. Себеби ошол оюнду жакшыраак өткөрүшүбүз керек да, утушубуз керек. Жумушубуз бар. Бир жерде соода кылабыз. Шериктерди тандайбыз туугандар, туурабы? Эгер бир шерик жакшы кызмат кылбай турган болсо, ошону шерикчиликтен чыгарып, андан дагы күчтүүрөөк баланы алганга аракет кылабыз. 2 шерикпи, 3 шерикпи, 10 шерикпи. Устакана, уста болуш дегендер. Бир жерде уста болуш дейбиз. Чоң иштеген шериктер бардык жактан жетишкен шериктер болуш керек, күчтүү болуш керек. Ал дагы эптеп мындай эптемей иш кыла турган адам болсо, аны биз иштен чыгарабыз. Туурабы туугандар? Бул дүйнөлүк нерселер да. Бул мубах нерсе болсун, эс ала турган нерсе болсун, бир жумуш болсун. А бирок эмнеге Аллахка чакырып аткан учурда биз өз-өзүбүзчө эле жүрөбүз? Эмнеге команда түзбөй атабыз, эмнеге команда болбой атабыз? Акыры топ ойногонго бир жакшы команда керек го туугандар, туурабы? Эмнеге Аллахка чакырганда команда керек эмес? Команда бар, конечно. Мисалы, мечиттин командасы бар. Мечиттин имамы, мечиттин мутавалиси, замы, азанчысы. Бул сонун команда. Аллах Таала разы болсун, кыяматта ута турган команда. Мечитке келип, жөн жардамчылар, бирок булар эле эмес да туугандар. Ар ай сайын
ар ай сайын туғандар топтолуп туруп, кайсы бир көйгөйдү чечейли, кайсы бир учурда биз элдерди акыйкатка чакырганга бир салым кошойлу дегенге топтолуу Аллах Таала бизге буйруп атат. Вал такум минкум умма, силерден бир команда болсун. Ядууна илал хайр, жакшылыкка чакыра турган. Я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар, жакшылыкка чакыра турган, чакырышат, жамандыктан кайтара турган. Ушундай команда болууну буйруйт. Анан дагы туугандар, ушул жерде бир фикhi өкүмдү айтайлы. Ар бир амал фарз айн жана фарз кифая болуп экиге бөлүнөт. Кээ бир амалдар эле бөлүнбөсө, көпчүлүк амал, жада калса намаз, 5 убакыт намаз. Жума намаз билесиздер, а? Фарз айнга кошулат. 5 убакыт намаз фарз айн. Бирок фарз кифая болгон намаз бар. Жаназа намазы. Бирөө дүйнөдөн көз жумса, ушул жамааттын ичинен жарымы келсе дагы калгандар кутулат. Алхамдулилла. Ошол жарым окугандыгы себептүү окубай, келбей, иши менен жүргөн адамдар дагы соопко ээ боло берет. Бирөө бара албай калды, баласын жөнөтүп койду. Же бирөө бара албай калды, кошунасы барды, ошо менен кутулат. Фарз кифая намазы, жаназа намазы. Ал эми 5 убакыт намаз аны менен болбойт. Ар бир адамдын айын деген мойнундагы намаз. Бирөө балам сен жума намазга барып кел, мен бүгүн барбайм десе болбойт. Сен куптанга бар, мен бамдатка барайм десе болбойт. Сөзсүз адам, ар бир адам куптанга келиш керек, бамдатка келиш керек. Же болбосо бамдатты кайсыл жерде болсо дагы окуш керек. Бул фарз айын. Жаназа фарз кифая. Ошол сыяктуу эле амру ма'руф, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыштагы ар бир адамдын мойнундагы фарз болгон адамдын ар бир адамдын мойнунда жүктөлгөн фарзы бар, жана кээ бир адамдарга жүктөлгөнү бар. Алар кайсылар? Мисалы, бүгүн жума болуп атат. Эл топтолунган. Жумада бир адам хутба кылса, болдук. Ар бир адам жума хутба кылыш шарт эмес. Кутулду калгандар. Бүгүн жумадан чыгып аш жейсиздер. Аш жеген жерде дагы бир адам келгиле ушул адал рызкыны берген, кеңчилдик берген, Аллахка бир шүгүрдү кылайлы деп Аллахты эскерип койбосо, ошол жердеги отургандардын бардыгы күнөөкөр болот туугандар. Бирок бирөө сүйлөсө, жетиштүү. Фарз кифая деп коет ошолчу. Бир жерде топтолгон жерде бир адам Аллахты эстеп койсо, эскерип адамдарга жакшылыкка чакырып койсо, калган адамдар кутулат. Ар бир адам сүйлөш шарт эмес. Бул фарз кифая деп коет. Түшүнүктүүбү? Бирок эгерде андай кылбаса, бардыгы күнөөкөр болот. Ошо ашта отургандардын бардыгы куду алар эшектин өлүмтүгүн жеп тургандай деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай катуу айткан. Ошондой күнөөкөр болот. Аллахты зикир кылынбаса. Бул эми зикир темасына кеңири айтабыз, бул жерде топтолуп туруп Аллахты эстебей кеткендиги. Эми фарз айны кайсыл? Фарз айн дегени Аллахтын өкүмүн бирөө сындырып атса. Тагыраак айтканда, эң жакындан баштайлы, бир тууганыбыз же болсо өзүбүздүн жакын адамыбыз же коңшубуз же досубуз кредит алып атса, кредит алып сүткөрлүк кылып атса. Кой ошону деп, onu сөзсүз кайтар дегенде, албай бол, арам эмес, кайсы бир жол менен алып калыш керек. Койгон эми ушул нерсени тек коелу. Жетишпесе ке, азмазына мен жардамдашайын. Же болбосо көңүлүн таап ошол иштен кайтарыш фарзы айын. Ар бир адамдын мойнунда. Наркы дос айтты эле, мен айтпасам боло беретке өтпөйт. Сөзсүз түрдө айтыш керек. Дагы бир адам намаз жок, бейнамаз. Муну мечитке алып келбесе, же болсо намаз окута турган кылып шартын түзбөсө, бул да күнөөкөр боло берет. Тойлор болуп атат. Тойлордо Аллахтын өкүмү сынган той болду. Музыка коюлуп атат, аял эркек аралашып атат. Ошол нерсени тыйып калынбаса, ар бир адам кыяматта Аллахтын алдында жооп берет. Тилка худудулла. Мунул нерсе Аллахтын чегарасы. Ва ятаадда худудулла. Кимде ким Аллах Тааланын чегарасынан чыккан болсо, ал залымдык кылды. Ошол чекти карманыш керек. Эми алхамдулилла, Аллах Таала бизге кеңчилдик берген. Көп нерседе Аллах Таала мубах кылып берген. Кандай десек, мисалы, укташты Аллах Таала мубах кылды. Жешти мубах кылды. Дем алышты мубах кылган. Өзү Аллах Таала уруксат бергендер көп, кийиништи мубах. Бирок ошол жерде кийингенде аврат ачык жүргөн бул Аллах Тааланын чегарасы. Анда кийинбегиле. Жегенде арам кылган арам эттерди жеген. Аллахтын чегарасы, буга тийишпегиле.
Уктаганда Аллахтын фарз болгон намазын укпай уктатат, бамдатты уктатат. Бул чегара. Бул жерде ойгонуш керек. Ошол чек туугандар, биз эскерте турган чек. Биздин меткабыз, биздин карай турган максатыбыз ушул. Ким ушу чектен чыгып атса, демек ошол чекти эскертүү бизге фарз. Фарзы айын туугандар. Бирөө-бирөөнү тоноп атат, момундун каны, малы, абири арам. Эй, досум, тиишпе деп аралаш керек. Коркоктук кылмай жок. Мейли бизге зыян жеп калса дагы бары ошол жерге эскертиш керек. Билесиздерби, пайгамбарыбызды ур токмокко алып атканда Абу Бакыр барып туруп, буга тийишпегиле, булар Аллахка чакырып атат. Аллахка чакырган адам силер тоскоолдук кыласыңар дегенде, Абу Бакыр Сыдыкты талпалап, ошол жерде Мекке мушриктер урган. 3 күн бою өзүнө келген эмес. Ошондой деңгээлде талпалаган. Ошого чейин дават кылыш керек. Кудайга шүгүр, азыр андай заман эмес. Эгер бирөө арам ишти аткарса, бирөө-бирөөнү тоноп атса, бирөө-бирөөнү урдап атса, бирөө-бирөөнүн абирин төгүп атса, деп аралашсаң эч ким эчтеке кылбайт. Туура түшүнөт. Бул шариятты карманытат депчи. Бирок аны дагы жолу менен. Ар бир нерсенин өзүнүн фыкы бар да туугандар. Мисалы, дават кылып атканда биз мындай деңгээлде дават кылып коебуз. Бул биздин кемчилигибиз. Бул жеке биздин баарыбыздын кемчилигибиз. Биз канча жылдан бери намаз окуйбуз дагы өзүбүздү башкачараак деңгээлде түтүп туруп, бирөө намаз окубаса, намаз окубайсыңбы сен? Бул харам бул жүрүшүң. Бул бейнамаз дегенде кылып жерге уруп сүйлөсөк, ал эч качан намаз окубайт. Мындай түрдө дават кылыш эч жерде жок туугандар. Пайгамбарлардын даваты кандай болгон? Бир эле айтайын. Идхаб ила фираун иннаху тага. Сен Фираунга баргын, ал чектен ашкан. Фирауну билесиздер, а? Ол чектен ашкандын дагы ашып кеткен. Андай адам келбесе керек кыяматка чейин. Адамдарды өзүнө сыйындырган, мага сыйынгыла деген. Ошол адамга баргын деп Аллах Таала буйрутат Муса алейхиссалам. Ал чектен ашты. Ва кул лаху каулан лайина. Ага жумшак сөз айткын деп. Жумшагыраак айткын, балким Аллахтан коркор деп. Биз Мусадай эмеспиз, Муса алейхиссаламдай биздин даражабыз жок. Бирок биз дават айта турган адамдар Фираундой дагы адамдар эмес. Аны бир жумшак кылып айтышыбыз керек. Мисал менен айта турган болсок, туугандар, бир адам менен өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алыш үчүн үйүбүзгө сантехник чакырдык, уста чакырдык. Туурабы? Уста келип үйдү ишин бүтүрүп бериш керек. Же үйдү куруп атабыз, үйдүн үстүн жаба турган уста. Же машинаны оңдоттабыз, машинабызды оңдоп бере турган уста. Ага акча бересиз. Бирок кантип сүйлөйсүз туугандар, билесиздерби? Машинаны апарып таштап туруп, "Мен мына күлүштү оңдоп салгын" деңиле, эч бир уста оңдобойт ошончу. Жакшынагыл оңдогом мынаны депчи. Ага барып, "Устака, жакшысызбы? Шундай болуп атат, проблемасын айт. Бир машинадан кийин же эки машинадан кийин туруп турабыз. Эртең келсе, эртеңге туруп турабыз", туурабы? Бул мамиле, адам менен ортосунда болгон мамиледе гана биз аны аябай 100% жакшы билебиз. Үйдү уста салсак дагы ал устаны мактап, кылган жакшы жактарын айтып салабыз. Эмнеге биз Аллах менен болгон мамиледе, Аллах Таала ушулар менен мамиле кыл, Аллахка чакыргыла дегенде биз ошондой дебей коебуз. Мисалы, бир кошунабыз намаз окуп айтат. Күндө бир сырадан зыярат кылып, "Кошуна кандай? Мына дуалыңыз аябай чырайлуу жабыпсыз, каяктан үйрөнгөнсүз?" Мактап, жакшы жактарын айтып бериш керек. Сиз дайым эртең менен турасыз. Ишке кеч калбай кетесиз. Аягында мындай көңүлүнө отургандан кийин бир намаз окуп туранан кетпейлиби? Сизди көптөн бери мешитти көрбөй атабыз деп жумшак айтсак, уялып кетет го бардык адамдар, туурабы? Андай инсарсыз адам коомдо жашабай атабыз да. Эгер бир жанына аралашып эле иш болсо ишин да бүтүрүп беришип, бир жерде бир дарагы эшигин алдында өсүп калса ошону кең аралашып койгон аралашып атып чакырсак, бардыгы келип намаз окуйт. Биз тескерисинче мынтип окуйбуз. Качан намаз окуйсуң? Болбойт туугандар мындайчы. Бул уже Аллахтын дининен качырууга болуп калат. Мындай дават пайгамбарлардын даваты да болгон эмес, өткөн аалымдардын да даваты болгон эмес. Айтайынбы туугандар? Эгер биз Аллахка чакырган болсок, Аллах насип кылып биздин себебибизден бир адам хидаят таап калса, кандай пайда экендигинчи. Пайгамбарыбыз Али радыйаллаху анху айткан. Али радыйаллаху анху айтат: Али, эгерде бир адам сен себептүү туура жолду таап калса, күн чыгып батканга чейин канчалык пайда болсо, андан да жакшыраак." Башка бир хадисте "Ахсан мин хумрун наам" деген, кызыл төөдөн жакшыраак деген. Кызыл төө ошол азыр деле балынат араб өлкөлөрүндө.
Ал доордо эң жакшы унаа болгон. Адамдар минип жүрө турган. Азыркы учурдагы эң жакшы унаа кайсыл? Азыркы унаада Toyota Land Cruiser 200 же болбосо 570 Lexus. Ушудан жакшыраак. Түшүнүктүү кылып айта турган болсок. Эми биздин акылы кылсак, палан кошунаны кредитин алдыртпай коюп, намазга дайым болуп калышына себеп болуп калдың. Ошого канча убакыт кетти? 1 ай убакыт кетти. 1 ай жумшабайбыз, бирок 1 ай жумшадык да, 1 ай ошонун үйүндө жашап алдык. Кечке ишин болсо ишин кылып берип, бир жакка барса чогуу барып, акыры ошол намазга келип калды. Ошол намазга окуганын $60,000 570тен жакшыраак десе, койчей деген сөз келет да. Пайгамбарыбыз ушудан жакшыраак айтып атат, пайгамбар жакшыраак депчи. Эми 570 болгон болсо атаңа мингизип койсоң, кандай жакшы дегенде ой келиши мүмкүн да. Ошодон дагы жакшыраак тугандар. Эгер кимде ким бир адамдын хидаятына себеп болуп калган болсо, ошодон жакшыраак. Эми хидаятына себеп болбой калса эмне болот? Буга чейинкилерде силерге кызыктыруу иретинде айтты да. Эми коркутула турган нерсени айта турган болсок, пайгамбар айткан: "Иза умилатил хати'a la tadurru illa bi sahibiha, fa iza zaharat falam tughayyir darratil 'amma" деген. Эгерде бир жаман иш аткарылса, ката иш аткарылса, ал ката иш аткарган адамдын өзүнө гана зыян тиет. Ким ката кылса өзүнө зыян болот. Эгерде ал ката иш ачыкка чыккан болсо, аны кайтарбаган болсо, күчү жеткендер дарратил 'amma, каталары бардыгына тиешелүү болот. Жалпыга тиешелүү болот. Ката кемчиликтер туугандар ачыкка чыккан. Уялбай эле келе берели. Ким саат 12ден кийин кара судан берака келди? Фахишалар жолдо турат. Куду көрбөгөндө өтүп кетти азыр. Бул нерсе ыйлай турган нерсе. Берирак келгенде кечки клубтар бар, дискотекалар бар. Майлем, алар өлүп кетсин дейли. Дагы нары өткөндө ресторан деген нерсе толуп кеткен. Ар биринде аял эркек бирилип. Эми жөн зыналар болуп аткан башкаларды көрүп атабыз. Муну көрүп адам чыдагыс күнөөлөр ачыкка чыгып атат. Биз мечитте элестет, мечитте күнөө жок. Сыртта айтып атабыз. Эми биз эми кантип кылайлы? Ата-энеси кайтарып кала албаган. Биз жогоруда айттык го. Ошолорду кайтарып калыш үчүн бир жол ойлоп табыш керек. Кандайдыр бир салым. Мен кантсем ошолорго күнөөсүнөн кайтышына салым кошулуп калат. Кегиле ошол нерсеге топтолуш керек, команда болуш керек. Дават кылуу дегенде сөзсүз чыгалы эмес. Ошол жерде кайталыш үчүн нелерди кылыш керек? Мисалы, Макка мушриктери пайгамбарыбыз Куран окуганда элдер ыйманга келип кетпеш үчүн Шамдан кымбат акчага ырчы бийчилерди алып келип туруп, пайгамбар аркасынан коюп берип койгон. Бирөөгө дават кылса аркасынан ырдап берет, бийлеп берет, алаксыз керек мейсинчи. Мекке мушриктери ошентип аракет кылган. Азыркы доордо дагы ошондой. Эл мечиттен тосулуш үчүн, даваттан тосулуш үчүн ушундай бир ырлар, клиптер, кинолор миллиондогон долларга тартылат. Эми биз эмне кылып атабыз? Алдыбыздагы күнөөлөр адамдар алаксыз үчүн биз бирдекен ойлоп табыш керек да. Мен айтпайм мындан да кыла деп. Ушул нерсе ар бир адамдын көңүлүндө болуш керек, жүрөгүндөчү. Мен бир иш кылышым керек, кыпындай нерсе болсо дагы адамдардын катасына жол тосула турган депчи. Акыркы сөзүбүз, билесиздер, бул Аллах Таалага чакырыш өтө оор. Адам солих болгондо, жакшы инсан болгондо баары жакшы көрөт. Качан муслих болгондо, жакшылыкка чакырыш болгондо, аны бардыгы жаман көрөт. Муну билесиздер. Пайгамбарыбыз өз жеринен чыгарып салган. Биз имам Абу Ханифаны аябай сыйлайбыз, билесиздер. Абу Ханифа мазхабынын ушул мектеби өнүккөн экен, биз канчалаган илимди ошондон үйрөнөбүз. Бирок имам Абу Ханифа кантип өлгөн билесиздерби? Жакшылыкка чакырам деп түрмөдө чирип өлгөн. Ошол убактагы ыплас бир иштер болгон, ошол жерде сот болуп, ошол ыплас ишке өкүм чыгаруучу бол дегенде баш тартып, ошонун эсебинен түрмөдө жатып өлгөн. Өлгөн деген алып чыгып жаназасын окуган. Ошондой бардыгы сыйлаган адам Аллахка чакыруу жолунда өлгөн. Имам Сарахси, алыска кетпейли. Мына өзгөндө кабыр бар азырчы. Ханафи мазхабынын аябай көп кызмат кылган, Китабул Мабсут деп 30 томдуу Китабул Мабсутты жазган белгилүү эмелерден. Ханафи мазхабтын факих алымы. Бул адам дагы доорунда падыша бирөөнүн аялын көрүп калып, ошону жактырып калып, үйлөнөм деп күйөөсүн өлтүрүп салып туруп, ага үйлөнөм дегенде, сен үйлөнө албайсың, бул күйөөсү өлгөн. Эки шарт бар. Бирөөсү ал ыраазы болуш керек. Бунун валиси жана өзү.
Экинчи шарт, буну иддасы чыгыш керек. Буга болбойт деп ошолдорду эч бирөө айта алган